Salam dostlar, Baylanışta Sancho Bey kanalı. Buga чейин biz баарыбыз өлүкпүз аттуу сериалдын биринчи менен экинчи бөлүгүн көргөнбүз. Бүгүн ошон улай кийинки бөлүктөрүнө өтөлү. Мектепте жырткычтар пайда болуп тирүү калган окуучулардын тагдыры эмне болгондугу сизге дагы кызыктуу болуп жатса, бизден алыстабай турсаңыздар баштай берели. Урматтуу досум, эгер сиз бизди Москва жергесинен көрүп жаткан болсоңуз, азыркы айта турган маалыматыбыз так эле сиз үчүн. Көпчүлүгүбүз билгендей, Россия жергесине барганда эң эле орчундуу маселелердин бири бул таза документ. Андыктан сизге документтерди мыктылап жасап берчү адамдардын байланыш сандары бизде бар. Ошондуктан калем дептериңизди даярдап Иса мырзанын байланыш сандарын жазып алсаңыз болот. Байкебиз сизге керектүү болгон ИНН, СНИЛС, регистрация, мед китепче, паспорттун көчүрмөсү, Сахарованын жашыл картасы жана башка ушул сыяктуу эң керектүү кагаздарыңыздын баардыгын бүтүрүп бере алат. Андыктан +7 903 107 30 41 байланыш сандарына чала бериңиз. Тасманын башында Лени сурак алып жаткан жерден тергөөчүгө келип шаарда ызы чуу башталгандыгын айтып, башчысы адамдардын бардыгын чогултуп жаткандыгы тууралуу кабар берет. Анда Ли эми силерге башка эч ким жардам бере албайт, бардыгы өлөт деп эле сүйлөнүп кала берди. Биз буга чейин билгендей Чухонсан терезеден ыргып кеткенден кийин анын тагдыры эмне болгондугун билбей жатканбыз. Көрсө ал зомбилерден качып секиргенче шлангыны кармап алган экен. Бул убакта Сухёктагы терезеден сырткары чыгып алган эле. Ал шлангыда илинип турган Чухонсанды көрүп өзү дагы ошол тарапка секирип, акырындан түшүп балдар кирген бөлмөгө кирип куткарылып калышат. Биз буга чейин ичи ооруп мектептен жоопсурап кеткен Хису деген кызды көрөбүз. Аны жолдон унаага сүзүп кетишине аз эле калып, бир кезде унаагынын ичинен жырткычтар чыгып эле ал жердегилерди тиштегилей баштайт. Анда Хису дароо эле артты көздөй чуркап жөнөдү. Биз ушул жерде анын ичи эмне үчүн ооруп жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө анын боюнда болуп калып, ал көчөдөгү ажатканалардын бирине төрөп туруп баласын ошол жерге таштап салган экен. Бул убакта мугалим Пак менен бөлмөлөрдүн биринде куткарылып олтурган балдардын терезесине жырткычтар келип, терезе сынып жырткычтардын бири ал жака киргенге аракет кыла баштайт. Анда башкалар эмне кылышын билбей ордунда туруп калса, Чухонсан менен анын досу Кёнсу жырткычты жок кылганга аракет кылышып, балдардын бири жыгач менен жырткычты урамдап атып, Кёнсунун мурдун уруп алат. Ошентип алар жырткычтан кутулгандан кийин ал жердеги Найон деген кыз Кёнсуну күнөөлөй баштады. Сенин мурдуң канай баштаптыр, демек сен жырткычка айлана баштадың. Буга чейин дагы ушундай окуялар болгон элесе Кёнсу болбой эле менин мурдума болгону жыгач тийди десе такыр ишенбей, алар айласы кетип Кёнсуну башка бөлмөгө бир аз убакытка олтуруп тур деп киргизип жиберишет. Бул убакта мектептин ашканасында тирүү калгандардын бирөөсү өзүн өзү куткарууга аракет кылып жаткан. Окуя башталгандан бери арадан убакыт өтүп, зомбилер шаарда тарап, бул тууралуу сыналгыдан беришип, зомбилер көчөдө дагы көрүнө баштап, мектеп жайгашкан аймакты жоокерлер менен курчашып, ал жактан эч кимди чыгарбай жана эч кимди киргизбей башташат. Биз буга чейин билгендей, мектептин ажатканасында дагы тирүү калгандар бар эле. Алар дагы эми кантип куткарылабыз деп ойлонуп олтурган кезде арадан жарым саат өтүп, башка бөлмөгө кирип кеткен Кёнсу дагы деле жырткычка айлана элек болчу. Демек ал жердеги кыздардын бири Найондун Кёнсуга койгон жалаазы ката болуп чыкты окшойт. Анткени ал жырткычтарга тиштелген болсо 10 мүнөттүн ичинде эле өзү дагы жырткычка айланып кетмек. Бирок эң кызыгы, Кёнсуну бөлмөдөн чыгаргандан кийин арадан дагы бир канча убакыт өтүп, анын мурдунан кан ага баштайт. Биз ушул жерде мугалим Ленин баласынын үстүнөн тажрыйба өткөрүп жаткан кездеги сүйлөп жаткан сөздөрүн көрөбүз. Көрсө, кээ бир адамдын денесинде клеткалар бул жырткычка айлантуучу вирустар менен күрөшүп, адамдын жырткычка айлануусу бир аз кечираак болот экен. Биз байкагандай эле Кёнсунун бир маалда көздөрү кызарып, жырткычка айлана баштайт. Чухонсан аны терезе жака чакырып, жырткыч келгенде кача коюп, жырткыч ылдый түшүп кетип, жакын досу Кёнсандан айрылган Чухонсан көзүнүн жашы агып эле кала берет. Бул убакта шаарда баласын көтөргөн Хису колу тиштелип бара жаткандыгын көрөбүз. Ал өзүнүн жырткычка айланып бара жатканын байкайт дагы баласын бир жерге коюп, өзүн ал жердеги жиптердин бири менен байлап олтуруп алды. Анда кичинекей бала айлагандыктан жырткычтардын бардыгы ал жерге топтолуп, өзү дагы толугу менен жырткычка айланып кетти. Биз мындан соң чындыгында Кёнсунун өлүмүнүн себеби эмне экендигин түшүнөбүз. Көрсө, аны жырткычка айланат деп күнөөлөгөн Найон сөзү калп чыкпаштыгын каалап, буга чейин жырткычтардын бирин өлтүргөн союлдагы канды өзүнүн дасормонуна сыйпап, андан соң Кёнсудан кечирим сурамыш болуп, анын колундагы жарага сыйпап салат. Көрсө, Кёнсу тиштелбей эле ошонун айынан жырткычка айланып кетиптир. Найондун кылган ишин ал жердеги кыздардын бири Намыра көрүп калган болот. Анда Найон бети ачылып калгандан кийин эмне кылышын билбей уялып ал жерден сыртка чыгып кетип калды. Эшикти тосуп калган мугалим Пак окуучуларына кайрылып, мен силерден суранамын, өзүңөр өлбөгүлө, бирөөнүн дагы өлүмүнө себеп болуп алат деп өзү дагы ал жерден чыгып кетип калат. Бул убакта окуя болгон аймакты толугу менен жаап салып, ал жакта эмне болуп жаткандыгын так айтышпай, интернетте ар кандай ушак айыңдар тарай баштайт. Ошондуктан өлкөнүн ар тарабынан кээ бир блогерлер ал аймакка келип, YouTube'дан түз эфирге чыгып жырткычтарды көрсөтөбүз деп өздөрү дагы жырткычтарга жем болуп кетип жатышты. Бирок алардын чыгарган видеолоруна көрүүчүлөр көп деле
эле ишенишкен жок. Бул убакта камалып отургандар эмне кылышын билбей мындан ары эмне кылабыз деп көп ойлонушуп, бир кезде арасынан Сухёк бардыгына ой салат. Менин аябай ажатканага баргым келип жатат, силерде кандай болуп жатат десе, бул нерсени көрсө бардыгы эле айта албай турган экен. Бир кезде арасынан Сончу деген кыз сөз баштап, менин атам өрт өчүргүч болуп иштейт. Ал күтүлбөгөн кырдаалдарды ажаткананын кантип жасаш керек экендигин мага үйрөткөн. Ошондуктан биргелешип иш кылалы деп ал жердеги экинчи бөлмөнү ажаткана кылышып, ал жердеги бар нерселерди топтошот дагы өздөрүнө ажаткана жасап алышат. Ошентип алар жеңилдеп эле эми мындан ары эмне кылабыз деп сүйлөшүп олтуруп калышты. Биз мындан соң Намсоджо деген өрт өчүргүч кишини көрөбүз. Көрсө бул жанагы окуучу кыз Сончунун атасы экен. Ал дагы чакыруу боюнча саясатчыларды жырткычтан куткарам деп келип, өзү дагы камалып калып, кызы менен байланыша албай аны мектептен куткарам деп ойлонуп олтурган кези. Көрсө бул мектепте болуп жаткан окуяга арасында кубангандар дагы бар экен. Бир бала менен бир кыз мектептин там башында куткарылып калышып бекинип олтуруп, болуп жаткан нерсеге кубанып мектеп толугу менен өртөнүп кетсе жакшы болмок деп сүйлөшүп олтурушкан. Көрсө алар мектепте алсыз окуучулар болгондуктан ар кандай зордук зомбулукка кабылышып, жаман окуучулардан кыйноолорду көрүп жүрүшкөн. Ошондуктан мектеп түп тамыры менен жоголуп кетишин каалап олтурушкан эле. Биз мындан соң ошол мектептеги окуучуларга зомбулук көрсөткөн балдардын бирин көрөбүз. Ал мектептин ашканасында тирүү калып, ал жактан бычак кармап алып качып жөнөп, шайтан арабаны көрүп калып, аны менен качайын десе эле шайтан арабасы иштебей коет. Анда мектептин ичине качып кирип, ал жактагы бөлмөлөрдүн бирине кирип, анын ичиндеги зомбилерди бычагы менен башына сайып эле өлтүрө баштайт. Бул убакта суракта олтурган Лени тергөөчү келип эле коркута баштады. Сен баленин баарын баштаган турбайсыңбы? Бул вирусту каяктан дагы ойлоп таптың? Шаарда эмне болуп жаткандыгын билесиңби? Бул нерсени эмнеге кылдың десе, Ли ага жооп берип, мен сага мектепте окуучулар баламды уруп жатат деп көп жолу кайрылдым эле го. Сен болсо менин сөзүмө маани бербей, жаш балдардын ортосунда бул нерсе боло берет деп койдуң эле. Ошондуктан мен адилеттүүлүк таба албай баламды күчтүү кылганга аракет кылдым. Бирок мен ойлоп тапкан дары аны күчтүү кылбай эле жырткыч кылып салды. Кантса да эми арткага жол жок десе, тергөөчү эмне дешин билбей эле туруп калат. Бир маал деле алар дагы сырттан ызы чууну уга башташты. Көрсө бул убакта жырткычтар шаарда жайылгандан жайылып, алардын да кеңсесине жетип келип калыптыр. Эчтекени түшүнбөй калган тергөөчү алар менен мушташканга аракет кылып, бирок жеңе албастыгын түшүнүп, Лини алып эле качып жөнөсө, Ли тергөөчүгө сен менин ноутбугумду тапканым, ал жакта бул вируска каршы дарынын рецепти бар. Мен буларды токтотуп турам деп эле зомбилерге жем болуп калып кетет. Биз мындан соң шаарга келген блогерлердин бирин көрөбүз. Ал бул жака келгенине өкүнүп, куткаруучулар дагы тартип сакчылар дагы жок экендигин түшүнүп, ал жердеги балдар бакчасына кирип алайын десе, кичинекей балдардын бардыгы зомбиге айланып кетиптир. Никто не приехал. Ошентип арадан бир күн өтүп, ал жерде уктап калган окуучулар эртең менен караса эч кандай өзгөрүү болбой, куткаруучулар келбегендиктен өзүбүз кыймылдабасак болгудай эмес деп каармандарыбызды мерчемдей башташат. Ажатканада бекинип олтургандар дагы бул жерде олтура берсек ачкалыктан деле өлүп калышыбыз мүмкүн деп ал жерден чыгып жөнөшөт. Бул убакта бөлмөлөрдүн биринде топтолуп олтурган каармандарыбыздын оюна бир нерсе келет. Сабак башталар учурунда мектепке келген окуучулардын уюлдук аппараттарынын бардыгын чогултуп алып, мугалимдердин бөлмөсүнө топтоп коюшчу эле. Анда Чхон Сан менен Сухёк көп ойлонбой эле ошол бөлмөгө көздөп эле терезе менен жөнөп кетишет. Алар бара жатып бөлмөлөрдүн биринде жырткычтарды көрүп, ал жерден түзөт албагандыгын түшүнүп, колдору менен асылып өтүшүп, мугалимдердин бөлмөсүнө жетишсе, ал жердегилердин бардыгы жырткычка айланып кетиптир. Башка аргасы жоктугун түшүнгөн каармандарыбыз терезени акырынан ачып, анын ичине киришип, уюлдук аппаратты алайын деп калганда, жырткычтардын бири аларды көрүп калат. Анда Чхон Сан аппараттардын бирин кармаганга жетишип, бирок жырткычтардан качып эшик жакка чыгып кетсе, Сухёк айласы жок терезеден качып чыгып кетет. Быстрее! Сколько еще? Недолго. Бул убакта өрт өчүргүч Намсоджо саясатчыларды куткаруунун аракетинде болуп жаткан. Аларга имараттын там башына чыккыла учак келет деген маалымат келгендиктен ал жердегилерди там башка чыгарып, Намсоджо өзү суу менен жырткычтарды тосконго аракет кыла баштайт. Бирок багы жокко дагы жок дегендей там башынын эшигине кулпу салып коюптур. Анда өрт өчүрүүчүлөрдүн бирөөсү жон баштыгынан чоң ат тиш алып чыгат дагы жанагы калитти дароо эле сындырып салат. Ошентип алар бул жолу жырткычтардан кутулуп кетишти окшойт. Бул убакта Чхон Сан уюлдук аппаратын көтөрүп алып жырткычтардан качып жүргөн. Ал бөлмөлөрдүн бирине кирип барса, ал жакта бычак кармаган Квиннам мектептин директорунун колун байлап жаткан экен. Көрсө бул бөлмө директордун бөлмөсү экен. Квиннам дагы ал жакка качып кирип зомбилерди өлтүргөндөн кийин директордун тирүү экенин көрүптүр. Ал мектепте жаман окуучу болгондуктан директордон көп сөз угуп убакыттан пайдаланып аны өлтүрүүнү чечиптир. Муну көргөн Чхон Сан аны коркутуп видеого тартып алам деп жатса, ал эч нерседен коркпой эле директорун өлтүрүп салып, уюлдук аппаратты мага бер деп эле Чхон Санды кубулап жөнөйт. Анда каарманыбыз качып бара жаткан жерден эле Квиннам ага артынан бычагын ыргытып жиберди.